жалпы көрөрмандар, амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге чөжөлөр боюнча сөз кылмакчыбыз. Биздин YouTube каналдан бир канча жолу көргөнсүздөр, чөжө чарбасын өнүктүргөн, өстүргөн Гүлжан эжени. Ал аталган эжебиз Гүлжан эже азыркы учурда Ош шаарына көчүп келди. Ошол жаңылыкты дагы сиздерге жеткирип коелу. Жаңылыктар көп. Андыктан бул видеону аягына чейин түздүрүп барыңыздар. Бул чөчөнү ордуна коюп коюн. Менин келгениме 2 саат болду. 2 сааттан бери эжемин кардарлары шаштырып, бир 300-400дөй чөчө сатылып кетти. Калган чөчөлөрдү эми сиздерге тартып көрсөтөлү. Үй шартында чөчөлөрдү кантип өстүрөсүздөр, кантип багасыздар жана багуу жолдору кандай. Бүт бардыгына эжекебиз өзү айтып бермекчи. Андыктан бизди күзөтүп барыңыздар. Ага чейин сизге даректерин түшүндүрүп айтайын. Оштогу резиденцияны жакшы билесиздер. Резиденциядан сиздер оң тарапка бурулганда городской роддомду, шаардык төрөт бөлүмүн дагы жакшы билесиздер. Ошол повороттон буруласыздар. 200 метрден кийин оң тарапка бурулган трансформатору бар жолдон оң тарапка 100 метр кирсеңиздер, экинчи катардагы сол тараптагы үй Гүлжан эженин үйү. Анда оператор Гүлжан эже болуп турат, мени тартып атат, экөөбүз алмашабыз. Менин ордумда Гүлжан эже болот. Сөзүбүздү, маегибизди кызытабыз. Андыктан келиңиздер, Гүлжан эже өзүңүздүн көрөрмандар менен таанышып, кенен маалымат берүүнү улантсаңыз болот. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Барыңыздар амансыздарбы? Аман эсен кыш мезгилин өткөзүп атасыздарбы? Быйыл бизде жаңылыктар, быйыл биз Ошко келдик. Кандай жөжөнү багабыз, кандай жөжөлөр бар, ушулар жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Анда жүрүңүздөр, жаңылыктардан баштайлы. Бүгүн биздин февралдын 10 февралда биздин биринчи жөжөлөрүбүз чыкты. Бул жөжөлөр буйруса эрте жумурткага кирет. Барыңыздарды кыш мезгилинде жөн отурбай, бекерчилде диш жок дебей баксаңыздар деген сунуштарым бар. Ошон үчүн жылдагыга салыштырмалуу эртерээк чөжөлөрдү чыгардыңыз. Ооба, буйруса. Өзүңүздүн кардарларыңыздын эртерээк жумуртка алуусун каалап. Ооба. Жакшы. Эми сорттору кандай түрлөрү бар? Анан канча күндүк болуп калды? Булар 2 күндүктөр, эми эле чыкты. Жаңы мынча эми жемге кирген мезгили. Жемге кирип Ого. Ой, чөжөлөр, кандайсыңар? Караңызчы. Баары кардарларын күтүүдө. Кайсыл жактан алам, кантип багам десеңиздер, анда бизге кайрылыңыздар. Гүлжан эже, адашпасам сиздин өзүңүздүн WhatsApp группаларыңыз бар, кардарлар менен. Бизден жөжө алгандарды WhatsApp группага кошобуз дагы, ошол жерде биздин бет врачыбыз бар. Ал агабыз дагы өзүнүн кеңештерин айтып турат. Ага кошумча мен дагы үйрөтүп турам болушунча. Түшүнүктүү. Анан эми бир катар чөжөлөрүңүздү таанышырсаңыз, канча сомдон сатылып атат, канча дана, канча баш чөжө калды дегендей. Бизде жумасына чыгып турат. Жумасына 2000, 3000, 4000ге чейин өзүбүздүн аралаш деп коет. Ошо жөжөлөрдөн алсаңыздар болот. Азыркы кышкы баасы булар 60 сомдон. 60 сомдон болгондо булар ичинде эмнелер бар дегенде, буларда галашейкалар бар, ичинде адилер бар. Биз былтыркы жылы тоджон деген тоокторду сатканбыз, кызыл тооктор. Ошо тоджондор бар, кучинский дегендер бар, жерсилер бар. Ушул баары аралаштары бизде 60 сомдон. Бул кышкы баасы, буйруса дагы арзандайт. Бул жерде аралаш болду, бул жерде адилер тоокторунун балдары багылып чоңойду. Сиздер алсаңыздар, если буларды дагы 3,5 айда тукумга жумурткага кире баштайт. Ушул адилер тооктору. Демек азыр февраль болсо, март, апрель, майда көктөм жакшы чыгып калган учурда жумурткага кирет деңиз, Ооба. Эми качан кирет? Бунун өздөрүнүн жемин бериш керек, сөзсүз түрдө. Жемини берип, жакшы уход кылсаңыздар, анан гана кирет да. Анткени 3 айда кирбей калса, или 4 айда айткан убакта кирбей калган болсо, анда ал өзүңүздөрдөн зависит этет да. Мактап эле сатыш эмес, ошону дагы билиш керек да. Туура багуу керек деңиз, жемдерин берип. Ооба. Мынакей баардык жөжөлөр чоңоюп, буйруса аз калды. Эшикке чыгарып берсеңер оп оңой буларды карашып.
Булар эми канча сомдон? Булардын баалары ошо келишим баада ошо байланышсаңыздар кызыккандар ошондо айтабыз. Оптумга канчадан болот, даналап канчадан болот ошону сүйлөшөбүз. Бирок баа азыркы айтканыңыздай эле арзандап же кымбаттап кетиши мүмкүн, Мүмкүн, ооба, арзандап кымбаттап кетиши мүмкүн. Азыр булардын жаңы чыккандарыны буюрса булар Россиядан келет негизи, адлерлердики. Бул местный эмес, российский маточныйлар деп коет. Ошол жактан алып келип саткан жөжөлөрү 130 сом тегерегинде болуп калат. Бул эми так акча эмес, так сан эмес. Может 100 болуп калат, может 150 болуп калат ошонун тегерегинде. Ошон үчүн мага келгенде кымбат болсо кымбат экенин, анан арзан сатат экен кымбат деп эми ойлобоңуздар. Ошо эл катары сатабыз. Бизге канчадан түшсө ошончодон. Түшүнүктүү. Анан бул кандай жемдериңиз бар? Кароо жолдорундагы бир катар айтып өтсөңүз, эми балким көрүүчүлөрүбүз жаңыдан бул ишти баштагысы келип жатат. Жаңыдан бул ишти баштаган адамдар үчүн биринчи өзүнүн адам калоо болуш керек да, калоо, анан экинчиден акча болуш керек, үчүнчүдөн жакшы парода болуш керек да, толук баштаардан. Анан кийин места болуш керек буларга. Адамдарга кандай үй керек болсо, буларга дагы үй болмоюнча жашоо болбойт. Ошон үчүн биринчи брудерден баштаңыздар. Брудерлер кандай болуш керек? Брудерлер мындай сеткада болуш керек, асты сөзсүз түрдө мындай астындагысы түшүп туруш керек, таза болуп туруш керек да, астына кал түшүп туруш керек, тазалап турушубуз керек. Түшүнүктүү. Бөлүнүп туруш керек. Биз ушундайларды жасадык. Мындан байкасаңыздар, сквозняк болбойт да. Биз былтыркыга караганда мынанын сквознягы жок кылып жасадык да. Эч жагынан шамал кирбейт да. Мынантип туруп так болуп жабылат. Ушундай эсти жасай турган болсоңуздар, ушинтип жасасаңыздар, сиздерге дагы жөжөлөрүңүздөр жашы чоңоет да. Ушулар бизде буйруса. Жакшы. Азыр эми сизде 2 күндүк чөжөлөрдөн баштап, мына канча күндүк эле? 1,5 айга чейин. 1,5 айлык чөжөлөр бар. Жакшы. Анан бул жерде дагы сары чөжөлөр бар. Бул жакта эт багытындагы коп 500 деген бройлердин коп 500 деген түрү бар. Булар вакцина алган. Буюрса булар 45 күндө 3 килограммга чейин эт берет. Ушуларды алып багып, өзүңүздөрдөн эт чыгарып, өзүңүздөр үчүн таза адалдап жесеңиздер сонун болот. Өтө жакшы. Ушул бизде бар. Сонун. Бул негизи канча килограммга чейин, мындай чоңойто берсең канча килограммга чейин эт берет экен? Чоңойсо 5-6 килограммга чейин жетет экен. Бирок аябай көп жейт да. Баксаңыздар, булар 6 айдан кийин 7-8 айда уже тукумга да, жумуртка да берет экен да. Бирок жумурткаларынан чыкпайт экен. Жөжө чыкпайт экен. Туйт экен бирок. Корозлор эттүү болот экен эмелерине караганда, мекиштерине караганда. Туйдурам десеңиздер, дальше баксаңыздар эти көп эле болот экен. Анан мындай бизнес катары алам десеңиздер, анда 1 айлык кылып туруп эле сатсаңыздар, гриллерге жакшы болот экен да. Мисалы гриллер 3 килограммдан ашып өтө ала албайт да. Ошон үчүн 1 ай кылып туруп багып, ошентип сатып иштесеңиздер болот да, грилл боюнча. Өтө сонун. Анан эми жаңыдан баштаган инсандар үйүнө 30-40 чөчө багып өсүрүүнү пландагандар үчүн жанагындай лампалар, анан мына ушундай кутушалар, мындайча айтканда чөжө кепе. Бүт бардыгын өзүңүздөр бересиздерби, кандай болот? Дагы кандай нерселерди кошуп бергенге болот? Бизден эсти ала турган болсоңуздар, жөжөлөрдүн бүт шарты менен алыш керек да. Мисалы, лампасы болуш керек. Күндүн нурун бере турган мындай лампада туруш керек да. Буларчы бул лампаларда жөжөнү жакшы чоңойтот да. Биринчиден жылуулук берет, анан микробторду күн кандай өлтүрсө, ошондой өлтүрө турган эмеси бар да, свойствосы бар. Ошон үчүн ушул лампалар менен алыш керек. Анан чөчө кепелер менен алыш керек. Булар канча сомдон? Булардын бааларын айтып өтсөм, бул чоңурактар деп коет. Булардыкы 3000 сом, а бул бир азга кичинерээк, булардыкы 2,5 сомдон. 2,5 сом. 3000 сомдукка канча чөжө батат? 3000 сомдукка биринчи чыкканда суточныйлар 1 жумага чейин багастар, булар 150 штукка чейин батат. Буларга 100 штук батат. Бул 1 жумага чейин, 1 жумадан кийин батпай калат. Түшүнүктүү. Чөжөлөр чоңоюп кетет. Чоңоюп кетет. Тест чоңойт да, ошон нерсени. Бул 3000 сомдук, бул 2,5 сом. 2,5 сомдон. Жакшы. Андан кийин жанагы жем, суу бере турган
челекчелери дагы кошо берилет, ооба, буларды если бакканда сөзсүз түрдө жем идиштери болуш керек да. Буларга мындай идиштерге салсаңыздар үнөмдүү болот да, чокуп жейт, анан таза болот. Ушундайга баксаңыздар болот. Булар бизде бар. Анан кийин эң негизгиси мындай паилкалар да, ниппельный паилкалар, ушуну орнотуш керек. Көп багуучуларга сөзсүз сунуштамакчымын да, ушулар болсо сонун чоңойот да, суну төкпөйт, өз убагында витаминдер бергенде ушул менен эле орнотулган. Азыр орнотулганы жок, бирок ушуну орнотуш керек сөзсүз түрдө. Ала турган болсоңуздарчы. Сиздин бизден ала турган болсоңуздар жем идиш, суу идиш, мындай паилкалары, узуну дегенде, кыскасы дегендей бар бизден алсаңыздар болот. Мисалы мына бройлерлерге эң сонун. Мынаны салып коесуз, 9 килограммга чейин батат да. Ушуну менен багыш керек. Өтө сонун. Калган маалыматтарды эжекенин телефон номерлери экран астында камтылат достор. Өзүңүздөр дагы чалып, байланышып, эгер шаарда болсоңуздар өзүңүздөр келип дагы көрүп, көптөгөн маалыматтарды алсаңыздар болот. Анан эжеке бул жакта дагы бир тукум чыгарып атасызбы, кандай? Ооба, буюрса кийинки көрсөтүүлөрдө көргөзмөкчүбүз, дагы жаңылыктарыбыз бар. Бөдөнөнү баштадык быйыл буюрса. Бөдөнөнү кантип өстүрөт, кайсыл жакка сатат жумурткаларını, этини кантип тутат, аны кайсыл жакка сатат, аны кантип тушонка кылып даярдайт, бүт баарыны кийинки көрүүлөрдө айтып бермекчимин. Буюрса, иншалла. Андыктан биздин каналга азыр эле катталып, Гүлжан эженин дагы бир кезектеги чыгарылышын, жакшы жаңылыктарын көрүү үчүн биздин каналга катталып коюңуздар достор. Дагы сиздерге жаңылык, издеп жүргөндөр үчүн жожонун түрлөрү бар. Биз Россиядан прямой алып келип, жумурткаларыны сиздер каалаган жумурткаларын, Хайлайн, Легорун, Плимут Рок, Московский черный баарынын балапандарыны бизден тапсаңыздар болот. Алардын акчалары 130 сомдон буюрса коюп атабыз. Может арзандайт, может кымбаттаганга аракет кылбайбыз, арзандатканга аракет кылабыз. Ошолор болот. Анан эң жакшы сорт бизде Big 6 деген дагы бир породаны алып келип атабыз. Индишканын Big 6 деген түрү. 30 килограммга чейин чындыгында берет экен. Ошолорду буюрса ала аласыздар. Өтө сонун. Бардык эле маалыматтар берилдиби, Гүлжан эже? Анан бизде жемдер боюнча буларды кантип багыш керек? Буларга эң негизгиси жем да. Жемди бизде Оазис Агронун жемдери бар. Ошол Оазис Агро канча сомдон болсо бизге дагы ошончодон алып келип берет. Ошол жемди сиздер заводдон алган акчадан бизден дагы ошосуна да ала аласыздар. Оазис Агронун жеми чындыгында эң жакшы таасир, то есть чоңойтот. Ошону бардыгыңыздарга сунуштамакмын. Жакшы. Мына өзүңүздөр, урматтуу достор, көрүп атасыздар. Бул жерден сиздер чөжөнүн өзүнө гана алып кетпейсиздер. Мына чөжө кепени дагы алып кетесиздер. Лампа десеңиздер бар, суу идиш, жем идиш. Буларды багуу үчүн жем бересиздер да. Жемди дагы ушул жерден алып кетсеңиздер болот. Арзан жана сапаттуу, жакшы ишеничтүү жемдер. Гүлжан эже, ишиңизге ийгилик. Сиздин даректи айттык. Резиденцияга келип алып турсуздар. Анан Каратайга барасыздарбы дагы? Каратайда дагы болот, буюрса ал жакта азыр бөдөнөлөр багууда. Буюрса аны кийинки көрүүлөрдө дагы жаңылыктар менен бөлүшөсүздөр менен, иншалла. Жакшы. Ишиңизге ийгилик анда. Рахмат, келгениңизге. Эгерде кандайдыр бир маалымат жеткиликсиз же айтылбай калган болсо, анда сизге эркин микрофон. Сиздерге дагы эмне керек болсо менин личкама жазыңыздар. Бизде өрдөктөр бар дагы, каздар бар, индюшканын түрлөрү болот буюрса. Анан бөдөнөлөр. Быйыл бөдөнөлөр болот. Анан жожонун түрлөрү. Мыналар кымбат дешиңиздер мүмкүн, бир аздан кийин арзандайт. 60 сомдон кымбат дегендер үчүн арзандайт бир аздан кийин. Бул январда салынган тукумда жумурткадан чыккан үчүн ошонун эсебинен кымбатыраак болду. Буюрса арзандайт. Болгону мен сиздерге айтарым, кыш мезгилинде бош турган комнаталарга, бош турган подвалдарга, бош турган королорго ушинтип багып жөн отурбай
кандайдыр бир пайда алып келе турган ишти кылсаңыздар деген ойдо сиздерге ушундай жожо бакканды сунуштамакмын баарыңыздарга. Өтө сонун. Гүлжан эже, анда ишиңиздерге ийгилик теле. Биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Чөжөлөрүңүз оорубасын, сыркабасын, Рахмат. көбөйсүн, Иншалла. өнүсүн, өссүн. Амин. Анан сиздин кардарларыңыз дагы дайыма ушу сиздин артыңыздан жакшы сөздөрүн айткан, өзүңүздүн шакирттериңизден дагы жакшы өнүп өскөн инсандар чыга берсин. Амин. Биз жыйынтыктадык анда, урматтуулар.